Барекелди кайталангыс таланттын ээси кыргыз эстрадасынын таланттуу жаркыраган ырчысы Ишен Назаров бүгүн бизде конокто. Ардактуу көрөрман, кутман кеч. Бардыгыңыздарга ушундай жагымдуу нотада салам айткан бул Музлайф программасы 1 саат бою сиздерге жакшы ырларды жамгырлуу кечте тартууланга даярбыз. Ал эми кызматта болсо мен Айзада Кубанычбек кызы сизге дагы бир жаңылыктар менен бөлүшүүгө даярмын. Бүгүнкү 1 сааттык эфирдин алкагында биз сизге 10 жана 11 ноябрь саат 18:00 боло турчу Эрлан Андашевдин концертине чакыруу билеттерин ойнотобуз. Андыктан телевизорго жакыныраак келип, телефонду колго алып, дароо жооп бергенге даяр болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Келиңиз, амандашып алыңыз. Чоң рахмат. Жалпы кутман кеч барыңыздар менен көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Бизден салам болсун. Сагынды сизди көрөрмандарыңыз. Канча акыркы жолу качан келдиңиз эле? Канча убакыт болуп кетти көрүшпөгөнгө? Чындыгында аябай эле көп убакыт болуп кетти. Эстей албай калдым акыркы эфиримде. Эстей албай калсаңыз, демек көп убакыт болду. Көп убакыт болуп кетти. Дароо эле сөздү сиздин алгачкы ырыңыздан баштайлы. Эмне себептен мугалим, неден улам мугалим турасындар деп калдыңыз? Бул чыгармага негизи менин ушул бир тууган жеңем Гүлбаршын деген жеңем бар, Аксы жергесинде мугалим болуп эмгектенет. Кайсы сабактан? Чет тил мугалими. Анан ошол жеңем ырга да жакын өзү. Ырдап калат, анан ошол суранды эле, ошо мугалимдер жөнүндө бир жакшы ыр жазсаң болот эле деп, анан жеңемдин сунушу менен жеңем ушул ырдын текстин өзүнүн кесиптеши Жүсен Атаканов деген кыргыз тил адабиятчы агайыбыздын текстин алып берди. Анан ушу негизи ушу жеңеме жазылган чыгарма болчу. Жеңем ырдап жүрөйүн, мугалимдердин байрамында. Бактылуу жеңеңиз бар, деди эле. Анан жеңем ырдап жетиши элек. Өзүмө жагып калып, мугалимдер күнүндө өткөн ырдадым, биринчи бет ачабы. Анан бүгүн ушул жакка аткарабыз. Эң сонун, чындыгында ардактуу кесиптин ээлери мугалимдерге мен дагы ыр менен кошо алкыш айтып өтөлү, бар болуңуздар дейли. Анан келиңиз мындай кылабыз. Биз ойнотула турчу 2 жеңүүчүбүз бар. 2 жеңүүчүгө 2 кишилик билеттер тапшырууга даярбыз. Анан биринчи суроо мындай башталсын. Ишен мырза чыгармачылык жолун кайсы жылы баштаган? Сиз азыр айтпай туруңуз, жооптор түз байланышка чыгып айта баштаганда, анан соңунда жыйынтык чыгарабыз. Жарайбы? Ардактуу көрөрман, дароо түз байланышка чыкканга даяр болуңуз. 0312 39 20 64 39 21 83 номерлери кызматта. Түз байланышка чыгасыз, жооп айтасыз, билет утасыз дагы, анан концертке барып көңүл ачып келсеңиз болот. Келиңиз эми. Көп убакыт болду. Эмне жаңылыктар бар? Кандай өзгөрүүлөр болду? Жашооңузда, чыгармачылыкта кеп кылсаңыз. Өзгөрүүлөр чындыгында аябай көп болуп атат. Чыгармачылыкта эми аябай билбейм, элге кандай болуп атат. Мен телевиденияга келбегеним көп болуп кетти. Бирок жаңы чыгармаларды иштеп аракет кылып атабыз. Эми бул интернет булактарынан угуп атасыздар. Угуп аткандар угуп аткан болуш керек. Андан бул жактын жолу башка деп коет. Эми Кудай буйрса дагы чыгармалар бар, жазып койгон чыгармалар бар. Ушул жактан келип жакшы ниеттер бар. Бет ачарым ушул сиздер менен биргеликте бөлүшсөк деген. Сөзсүз түрдө. Чыгармалардан ата-эне тууралуу чыгармам бар. Ал чыгарманы ошол тилекке каршы клиптин тарта элекмин, тарта албай жүрөм. Тартсам, албетте силерге алып келип күтөбүз. Угузабыз. Бирок бүгүн ырдап берем ал чыгарманы. Сөзсүз түрдө азыр көрөрманыбыз бар экен, сиздин чыгармачылык жолуңуз мынчанчы жылы башталган деп айтууга даяр экен. Анда саламатсызбы? Десек, алыстап кеткенден суроону кайталап коеюн. Канча жыл мурун чыгармачылык жолду баштаган Ишен мырза? Туура жоопту билсеңиз, түз байланышка чыгарсаңыз болот. Анан ушу азыр цифрасын көрөрманыбыздан угабыз. Ошончо жылдар аралыгынан бери биринчи кадамдардан баштап чоң сахнага бүгүнкү күнгө чейин сиздин репертуарыңызда канча чыгарма бар? Чыгармачылык эми азыр угармандар кандай жооп айтат болду экен, бирок кайсынысын туура айтышат билбейм. Мен өзүмчө азыр сиз бирок буга чейин интервью бергенде айтып жүрчүңүз да? Айтып жүрчүмүн, да. Негизги ошо баштагандан бери аябай көп эле чыгарма, андан кийин баягы саны бар, сапаты жок болуп кеткен чыгармалар да болгон. Аларды кошпогондо азыр 20дан ашыгыраагы бар. Иргелген өзүм ырдап жүргөн чыгармалардан. Анан кайталангыс абсолюттук хит деп дагы атасак болот окшойт. Апам чыгармасы
сизде Ишен Назаров деген атыңызды дагы да болсо бийиктеткенге аябай көп салынбашкан чыгарма. Анан кийинки чыгармаларыңыздагы мыктылар бар, бирок апамчалык эмнеге болбой жатат же болбосо аны биз такыр өзүбүз эле жан дүйнөбүзгө башкача батырып алганбызбы? Ошондой болбойт экен да. Азыр ушул жерден ойлонгучакты көрөрманыбызды кабыл алчы. Саламатсызбы? Алло. Алло, Кош келдиңиз. рахмат. Атыңыз? Рахмат. Атыңызды айтып коесузбу? Ажар. Ага, Ажар, сиздин жооп. Ажар, биз сизди угуп атабыз. Ишен мырза, чыгармачылык жолун 2017. 2000 канча? 16 Ага. Же 17 дейсиз. или 17. Ага, жооңузду кабыл алдык, рахмат айталы. Жыйынтыгын эфирдин соңунда билсеңиз болот. Ардактуу көрөрман, сиз дагы өзүңүздүн вариантыңыз болсо, жок, ал жылдары эмес, башка жылдары, мынча жыл мурун десеңиз, анда түз байланышка чыгып коюңуз. Биз сизди күтөбүз. Туура жоопду айтасыз, билетти аласыз. Эрлан Дандашевдин ар бир чыгармаларынан рахат алып, ал кечти музыкалык чөйрөдө кабыл алсаңыздар болот. Азыр көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло. Алсызбы? Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атыңыз? Атым Мираида. Мираида, сиздин жооп? 2015 жылдан бери болуш керек, адашпасам. Мираида, 2015, рахмат айталы, сиздин да жоопту кабыл алдык. Азыр дагы бир үчүнчү көрөрманды кабыл алабыз, ошондон соң сиз Айтабызбы? айтасыз, Уланта аланда биз эфирде. Кайерне келдик эле? Апам чыгармасын бардыгыбыз ушунчалык жан дүйнөбүзгө башкача кабыл алып алганбыздан андан кийин эле ошо сиз дестегенде эле дароо апам дестеп койбой мүмкүн эмес да. Ошол бир кишиге ушу бир чыгарма болот окшойт да. Андан кийин ошо катардагы ырлар болуп кетет окшойт. Аракет кылып атабыз, жакшы чыгармаларды жазганга аракет кылдык. Чын жүрөктөн чыгарып ырдаган ырлар болот. Өзүңө жагат, бирок элге анча жакпай калабы же баягындай. Апакем деле чындыгында бул башында бул клип тартып алгач ырдап чыкканда элге бир аз не болгон да. Толук өзүнө кабыл ала албай, андан кийин ошол жана бир тойдо ырдаган видеосу ушул жарыя болуп кетип, себепкер болуп калып, анан ошол видео аркылуу ыры бири-бирине төп келишип, анан бир чуу жараткансыз, кеткен да. Бум болгон. Же ошондой кылыш керекпи, дагы билбейм. Ошону койбойсузбу? Негизи элдин табити бар, анан чыгармачыл инсандардын да табити бар. Элге жагыш үчүн чыгарманы кандай кылып даярдаш керек? Анын сөзү жакшы болуш керекпи? Же музыкасы кантип билсе болот? Эми ар жагынан төп келиш керек деп ойлойм мен, жеке оюм. Анан бирок азыр түшүнүктүү болот эми, ар кандай ырлар деле кээ бирөө музыкасы начар болуп туруп, же болбосо сөздөрү жакшы болуп ошол жагынан алып кетет. Бирок жалпы жонунан караганда бүт баары төп келишсе, билбейм, жакшы чыгарма болот деп ойлойм да. Демек бардык жагынан караш керек экен да. Ошентип жеке оюм айтып коеюнчу, элдер дагы айтып жүрбөсүн. Түшүнүктүү. Анан ошол жылдарды апакем жөнүндө сөз болгон соң ошол жылдарга дагы баргым келет. Негизи ошол ырдан кийин, абсолюттуу хит болгондон кийин сизде мындай өзгөрүү болду беле? Жылдыз оорусу бир аз симптомдору пайда болуп дегендей. Эми аны билбейм, өзүмө билинген жок. Андай болгон жокмун деп айта алам, бирок кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн. Эми сыртта адам кээ бирөө билбейм. Мага андай нерсе болгон жок, сезилген жок да. Анан кээ бирөөлөр айтып калат, эми ушундай болуп кеттиң деп, бирок аларга кошула албайм. Ал адамдар менен чын мамиледе болгон адам эместер, айткандар ошондой эле кабыл алам да. Түшүнүктүү. Жаңырларыңызга келе турган болсок, жакында эле дуэт жараттыңыздар. Жаныбек Наралиев менен биргеликте. Эмне себептен экөөңүздөр ырдайлы деп чечтиңиздер? Сунуш ким тараптан болду? Жаныбек экөөбүз бир жерден болобуз. Жаныбек экөөбүз да кичинекей бала кезинен бери эле ал да ошол чыгармачылыкка кызыгып, айыл жергесинде тойлорду ырдап чоңойгон бала Жаныбек. Биз да ошондой чоңойгон балабыз. Анан бул жака шаарга келип дагы ошо алгачкы чыгармачылык жолду баштап атканда дагы чогуу ырларды ырдап калганбыз, чогуу студияда отуруп калганбыз. Анан жакында ошол эмисин тилинче айтайын, аке бир дуэт жазбайсызбы деп ошентип калды Жаныбек. Анан ошо обондор менен карап отуруп ушу бирөөсүн туура көрүп ушуну жазып көрөлүчү, бирок темасы жок болчу. Ырдын сөзү жазыла элек болчу. Анан баштап жазып көрдүк, анан темасын махабат деп аткарып калдык.
жан эким. Мага болсо экөөңүздөрдүн үнүңүздөрдүн тембри окшошкондойбу, кадимкидей журулушуп, сонун музыка чыгарма жаралганын сезе алдык. Рахмат. Бул менин оюм, көрөрмандар дагы мага кошулса керек, себеп дегенде YouTube каналында көргөн көрүүлөрдүн санынан калтырган жакшы комментарийлерден улам. Азыр келиңиз, жыйынтык чыгаралыбы? Бизде 2 жооп бар, сиз уктуңуз, анын ичинде турасы барбы? Сиз айтпай отуруңуз, ооба жок деп койсоңуз, азыр 3-үчүсүн кабыл алабыз да, ошо менен жыйынтыктайбыз. Эми азыр туура деп да айтсам дагы болор эт, бирок жакындашып аралашып кетип атат да. Бирок так эмес экен, Так болбой жатат. Ардактуу көрөрман, биз дагы да болсо сизден жооп күтөбүз. 0312 39 20 64 39 21 83 номерлерибиз байланышта. Бир аз келиңиз, жардам берип, багыт берип кетебиз. Биринчи угарман негизи жакындады да. Биринчи угарман анан эми бул бирок экинчи угарман деле ошол сандар бир эле сандар айрым болуп атат да. Жакындап атышат экөө тең эле анан. Азыр көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз, атыңыз? Азат. Азат келиңиз. 2014. 2014, Рахмат айталы. Туура жооп барбы? Эми? Туура жооп 2015, 2016, 2014 болду, булардын жообу. 2014, 15, 16, 17 болду. 17си бар экен да ошол. Демек, ошондо биз 17 так айтып коеюн. Негизи 2012-жылы келип аралашып баштаган бул жака окууга тапшырып. Анан баягы жана айтып кетпедимби? Саны бар, сапаты жогоруларды ырдап койгон. Азыр ушу жерден кабыл алып коелучу. Саламатсызбы? Дагы да өз жообун айтам дегендер бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз, келиңиз. Мен ойлоп атам 2012-2013-жыл. Сиз азыр бизди угуп туруп байланыштыңыз окшойт, Шу жерден баштай берейин окшойт. Мен балам менен тең болчу да, ошондон билдим да. Атыңыз ким? Жазгүл. Жазгүл эжекеси, чоң рахмат айталы. Эми кандай деп айтабыз? Бизде Жазгүл, Ажар, Мирейда жана Азат мырзанын. Негизи ушу айтып келатпаймынбы, ошо 2012-жылы бул жака баштагансыз. Окууга тапшырганмын, Гүлсара Бешеналиев атындагы искусство университетине. Ошондо келгенден бери ошо баягы акырындык менен киришип баштаганмын, бирок сахнага, чоң сахнага чыга алган эмесмин. Ырларды жаздыргам, жана айтып атпаймынбы, азыр алар ырлар ырдалбайт делем. Анан ошо 2017-жылы ошо ноябрда ошол Апакем деген чыгармабыз чыгып, андан кийин чоң сахналарга көбүрөөк чыга баштадык да. Демек, ошондо биз эң биринчи түз байланышка чыккан угарманыбыз. Ошондо кайсысын беребиз деп ошо мен да башым айланып калды. Эң биринчи чыккан байланышка чыккан көрөрманыбыз Ажар айым 2016-2017. 2017 так жоо ошол 2017де. Демек, чоң сахнага чыга баштаганыңыздан баштап эсепке алабызбы? Ошентип ала берелиби? Макул, анда кол чогор болсун, сиздин чечим. Ардактуу Ажар айым, биз сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. 10 жана 11 ноябрь Улуттук филармонияда боло турган Эрлан Андашевдин Сага аттуу концертине 2 кишилик чакыруу билети сиздики. Сиз аны биздин Улуттук биринчи каналдын кеңсесинен алып кетсеңиз болот. Дагы бир рет куттуктайбыз. Эми кайрадан сизге кайрылсак. Экинчи сизге суроомду берерден биринчи көрөрмандарга суроомду берип коеюнчу. Ардактуу көрөрман, дагы бизде дагы бир 2 кишилик чакыруу бар. Аны эгерде алам десеңиз, бул суроону жакшылап тыңдаңыз. Ишен мырзанын учурда канча кызы бар жана аттары ким? Эми бул жактан сиз экөөбүз талдабайт болушубуз керек, Билсеңиздер өтөбүз, байланыштан күтөбүз. Эми сиз менен дагы оюн же болбосо суроого өтүүгө даярбыз. Эгерде режиссерлор даяр десе, анда оюнга кезек берсек. Оюндун шарты эң жөнөкөй. Сизге азыр колонкалардан ырлар жаңырат, алар токтогон жерден дароо сиз улап кетишиңиз керек. Эгерде улаган жерде, токтогон жерден ула албай кала турган болсок, анда сиздин атыңыздан дагы бир белекти ойнотууга туура келет эфирде. Сүйлөштүкпү? Ушундай жагы барбы? Мейли, аракет кылалы. Жеңил эле. Аябай толкундан атам, көптөн бери эфирге келбейчи. Сиз толкунсаңыз, мен кошо толкунданам. Көрөлү бир. Анда даяр болсо баштайлы. Бисмилла. Жашчылыгым катыраак коюш керек экен.
ушул саптан башташ керекпи? Токтоду. Дагы бир ирет коюп берип койсоңуздар. Биринчи билетин койбойсуздар ушун. Токтоду. Кайда баратат, сиз улап кетесиз. Жашчылыгым кайда калып барат? Бул ушул куплеттин атайын тал-тал жерин койсоңор да. Сизге жардам берейинчи. Баштан баштан айтып койсоңуз. Өмүр өтсө, Өмүр биринчисин неме эскертип неме жардам макул. Биринчисин эскертип алсын дейли. Макул. Кийинкисин тыңдайлы анда. Jutpadım sen jıttangан, jutpadım sen jıttangан сүйүп алың. Бар экенсиз го. Кийинкиси. Uykuman serpilgende alыс жакта айылдын актандары эске келет. Апалары таңдан туруп уйсаганда жел бойлоп жыты келет жылуу сүттүн. Браво. Өскөн жерге илерийле. Макул. Кийинкисин алчы. Бар да ушул. Бактысын байлаган армансыз жашоодо барбадан. Дагы бир өткөрүп коебуз. Дагы бир ирет угалчы анда. Азапка бактысын байлаган армансыз жашоодо барбадан. Муну точно билбей калдым. Фаридам жагын билем ушул. Фаридам. Сизде атайын 2-3 куплеттерин коюп атасыздар да, кыйыныраак кылчу. Кыйыныраагынбы? Ушул жактарын бирок. Макул, мында өткөрүп жиберели. Азырынча ошондо сизде 2 табылган, 2 табылбаган болду. Gözlerimde erkelegende Келиңиз. Не белек беребиз? Болбой калды. Келиңиз анда кайра башынан баштайбыз да сиз билген жагынан улап кете бериңизчи. Макул. bağımdanday söyleyenge Jaz menin sözlerimde, senin gözünde Çarşıda bakarım, kıştın özünde Ak jamgır sebeletip Дарадай. Макул анда. Кийинкиде ойнотолу белекти. Ошентип эле. Негизи Мен кыргыз кыздар кыздарын өзүңүз көөлүү. көөлүү угасызбы? Аябай көп укчумун. Негедир Буларды укпайт экенсиз да. угуп эле жүрчүмүн ошол. Жаттай албай калдым. Мен кетсе керек. Болбосо кыргыз ырларын эч калтырбач элем. Кимдин чыгармаларын өтө баалап жакшы көрүп угасыз? Айырмасы жок угур эм. Барын. Барысында А жакшы чет элдик ырчыларданчы? Эми Чет кумир тутуп десем туура эмес болот окшойт. Кайсы ырчынын ырларын жакшы көрөсүз, баалайсыз? Жок, так бир киши деле жок. Андай деле эски группалардан угуп калчу, сонда кичинекей. А негизи музыкадан, жанрдан кайсы стиль өзүңүзгө жакын? Билбейм, мен ар бир музыканын өзүнүн стили болот да. Ооба. Жарашыктуу, мага айырмасы жок. Сизге баары эле Кандай жагат. жанрда жакшы болуп калса ырдаган аракет кылып атам. Макул энди. Ардактуу көрөрмандар, мен сизге эске салып өтөйүн. Ишен мырзанын канча кызы бар жана аттары ким? Эгерде сиз туура таба ала турган болсоңуз, тез байланышка чыгасыз. Номерлерди кайталап өтөйүн. 0312 39 20 64 39 21 83. Бул биздин түз байланыша турчу номер. Байланышасыз, туура жообун бир айта турган болсоңуз, биз сизге дароо Эрлан Андашевдин концертине 2 кишилик чакырууну ыйгарууга даярбыз. Азыр кандай деп ойлоп атасыз? Кыздарыңыздын аттарын бар эле билет да, Билбейм, билишеби? Негизи Инстаграмда чагылдырасызбы? Чагылдырып эле жүрөт. Чагылдырылат. Чоң кыздын Анда өзүн көрөрманыбыз билет бар болуш экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кыздардын аты Адеми, Айдана, Нурдана. Адеми, Айдана,
Нурдана дедиңиз, э? Нурдана. Сиздин атыңыз ким? Нурлан. Нурлан мырза, рахмат айталы. Жоопту азыр соңунда Аха. айтабыз. Эгерде сизде дагы башкача вариант боло турган болсо, анда түз байланышка чыксаңыздар болот. Биз сизди күтөбүз. Анан социалдык тармакта кечекте көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсыз? Кош келдиңиз, атыңыз? Айжаркын. Айжаркын. Сиздин жооп? Адеми, Даяна, Нурдана. Аха, рахмат айталы Айжаркын. Кийинки көрөрманыбыз болсо дароо кабыл алалы. Алло. Алло, саламатсыз? Кош келдиңиз. Рахмат. Атыңыз? Динура. Аха, жообуңуз? Эки кызы бар. Улуу кыздын аты Адеми, экинчи кыздын аты Даяна. Рахмат айталы, чоң рахмат. Туура жооптор менимче чыкты. Жыйынтык чыгара берсек болобу? Болот. Келиңиз анда өзүңүз айтыңызчы. Кимиси туура? Экинчи угарман туура жооп берди. Аха. Адеми чоң кызым. Аха. Андан кийинки кызым Даяна. Аха. Анан үчүнчү кызым Нурдана. Аха. Ошондо Айжаркын. Айжаркын экинчи угарман Аха. болду. Ошол. Биринчи мырза чыкты. Ал деле жакындашты, бирок Айдана болуп калды да, Даяна жери. Бир жеринен. Биринчи мырза демекки Айдана. Айдана, Адеми Нурдана ал Нурдана жакта экөөсүн туура. Аха. Анда биз Айжаркынды келиңиз анда биргеликте Куттуктайбыз. куттуктайлы. Урматтуу Айжаркын, азыр көрүп турсаңыз, мен сизди дагы бир рет чын жүрөктөн куттуктайм. 10 жана 11 ноябрь саат 18:00 боло турчу Сага аттуу концертке 2 кишилик баракча сиздики. Келип биздин кеңседен алып кетсеңиздер болот. Кыздар тууралуу сөз болуп калды, андыктан аларды дагы айтпай кетпесек болбойт. Чыгармачылыкка да аралашып баштаган бардыгыбыз билебиз. Негизи кичинекей кезинен баштап эле дагы да болсо ырларды жаздырып сахнага аралаштырайын деп атасызбы? Мындан көбүрөөк. Азыр чоң кызым ошол кичинекей Адемиге. Адемиге ырдап жүрчү элем, азыр мектепке окуп калды да. Анан окуусуна бир аз жолтоо болбоюн деп, баягы оюн бөлбөйүн деп, азыр окуусу менен алек болуп атат. Бирок чыгармачылык жакта эми ырды ара тора бир жакшы көргөн ырын эле өзү ырдап койбосо, анан баягы башотубуз менен киришип, чыгармачылык жакка андай аттанабыз деген азырынча оюнда жок. Кайсы учурдан баштап же болбосо канчага чыккандан кийин ойлонуп жатасыздар? Эми негизи эле мен баштан айтып келем, бул кыздын өзү каалаганын эмнени кааласа ошону кылат деп, анан ырчы кыламын деп деле башында деле ойлогон эмесмин. Анан баланын каалоосу эми өзү каалап турса, кайсыл учурда болсо анан чоңойгондон кийин ырдата беребиз. Демек өз тандоосуна коет Өз экенсиз тандоосуна коебуз. Түшүнүктүү. Ал эми кийинки кыздарыңызчы? Ырдап калганын байкап каласызбы экинчи кызыңыз? Ырдайт. Экинчи кызыңызды алма бактан алыс түшпөйт деген сиздин үй бүлөңүз тууралуу турабайбы, Бул эжесин көрүп эле аябай атаандашат, азыр деле атаандашат. Экинчиңиз канчада? 3 жашта. Жакында эле ошо алда ошо бала бакчага барат. Бир ыр жазып бердим, ошо карагат деп. Ал ырдап алып, эми бүгүн кечке жанымды койгон жок. Клип тартабыз, клипке көйнөгүн кийип, сиз жөнөгүчө мен жөнөп жетишпей калдым деп көйнөгүн улам кийет, анан азыр кызым көрүп аткан болуш керек ошо Даяна. Көрүп атам, келиңиз анда кыздарыңызга салам айтабыз ушул жерде. Даяна клип ертең тартабыз, анан у адамды берип коеюн ушул жактан. Бүгүн кечке мени жанымда койгон жок да. Эртең Кудай буйрса сүйлөшүп койдук, эртең клип тартып берем. Даяна, Даяна. Даяна, ушунча миллиондогон көрөрмандын алдында азыр атаң азыр ушундай сонун убада берип кетти. Кудайым буйрса, клипти биз дагы социалдык тармактардан көрүп калабыз деп ишенели. Азыр көрүп отурат. Көрүп отурган болуш керек. Сизге окшошпу мүнөзү экинчинин же апасына? Экинчи кызым негизи өзү мага окшош. Мүнөзү бир аз чырыраак. Кимибиз чыры ошондой. Мен деле чыры эмес. Сизмесизби? Бирок чырыраак. Эжесин аябай эми чоң Адемидин аябай жүдөтүп коет да. Жактырганын бол бербейт. Кылам дегенде кылат да. Демек мүнөзү катуу мүнөзү бар экен да. Бир аз да мындай даңгылдап эркек окшоп жүргөндөй кыз да. Анда демек клипти эртерээк тартып беришиңиз керек экен. Ал эми үчүнчү кызыңыз Нурдана? Үчүнчү кыздын Нурдана эми ал 6 айлык азыр. 6 ай болоюн деп калды, Кудай буйрса. Ал чоңойрунча анан аман эсен чоңойсун, кыздарыңызга көз тийбесин, өмүрлөрү узун болсун.
негизи социалдык тармактардан дагы жарнама алып ушундай болобу? Же жөн гана чыгармачылыгыңызды эле жарыялап турасызбы? Эч жарнама кылып көрбөдүм. Өмүрүдө. Эч жарнама кылып бир ушул Instagram же башка жактан жарнама кылып, эми тааныштардыкын жөн эле мындай чын жүрөктөн эле өзүм бир нерсе алып атсам же ушундай чын жүрөктөн эле кылып коюшум мүмкүн, бирок атайын жарнамага деп чакырууга бара элекмин. Баш тартып эле келем да көбүнчө. Негедир өзүм ыңгайсыз билбейм. Мындай жол мындай жөндөм жок окшойт жарнамалагангачы. Алда эле кошумча акча болмок да. Ошондой болот. Эми билбейм. Эми бирок акча башка жерден келет дейсизби? Жок. Эң сонун азыр сиз экөөбүз сүйлөшсөк дагы да сүйлөшө бермекпиз. Убакыт деген убакыт экен. Келиңиз, мен сизге андай эркин микрофон сунайын. Жан дүйнөдөгү айта турган жакшы сөздөрүңүздүн баардыгын калың элге, көрөрмандарыңызга, сиздин ар бир ырыңызды жакшы көргөн, угуп турган угармандарга дагы болсун. Чоң рахмат. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Эми көрүнүшү баштаганда бүтүп калды да. Айтпаңыз. Эми мына толкундолор келип кетип Кудай буйрса баштаган, келип турабыз дагы. Жалпы жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Аман болуңуздар, ошондой эле кыргыз элибизде тынчтык болсун. Эч качан оорубаңыздар. Кудай буйрса биз сиздерге жакшы чыгармаларды тартуулаганга аракет кыла беребиз. Бар болуңуздар. Чоң рахмат айталды. Кол чаларын коштосунда мен сизди дароо сахнанын төрүнө узатайын. Жагымдуу ырга дагы бир ирет сиздерди жан дүйнөңүздөрдү тарта турганга даярбыз көрөрмандар. Жакыныраак келиңиздер, бир гана сиздер үчүн Ишен Назаров ырдаганга даяр. А сиз болсо биз менен кошо ырдап бийлесеңиз болот. Анда биз көңүлүңүздүн баардыгын сахнага бурабыз. Көздөрүн түн менен өстүрдүң атене, кадырың жан болбос билбеген картай батене, баркыңа жете албай жүрөмүн, бардыгын билемин, жаныңдан артыкча сүйөмүн, бар болгун тилегим. Akıldın munayı,